Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты. Куттануу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар. Ободо Санарип инсан подкасты жана бүгүн өзгөчө эфир деп айтсак болот. Анткени биздин подкастыбыздын жыйынтыктоочу эфири болмокчу. Бүгүнкү берүүнүн алып баруучулары жана спикери спикери өзүбүз болобуз. Кесиптешим Сапаргүл Абдинабиева жана мен Ажыбек Нурланов. Саламатсыздарбы? Анан биринчи эле сөз бул подкасттын идеясынын авторуна бергим келип жатат. Урматтуу кесиптеш, эмне үчүн ошо Санарип инсан долбооруна негизделе подкасттар түрмөгү биздин коом үчүн маанилүү деп ойлоп анан бул ишти баштадыңыз? Рахмат сурооңузга. Санарип инсан долбоору ошол 2022 жылдын март айында башталган. Бул Кыргызстан үчүн абдан актуалдуу долбоорлордун бирөөсү болчу. Анткени дүйнө жүзүндө технологиянын өнүгүшү менен, санариптешүүнүн агымы менен Кыргызстандагы ошол агымга кошулсун, Кыргызстандагы ошол агым менен бирге аксын деген максатта Санарип инсан долбоору Евробиримдик тарабынан каржыланып, ал ишке ашып баштаган. Анан ошондо Санарип инсан долбоорунун негизги каармандары дейбизби же болбосо бенефициарлары булар алыс каймакта жашаган тургундар, кыз-келиндер, жаштар, мигранттар болчу. Анан аларга биз үнүбүздү жеткириш үчүн, аларга биз ушул санариптешүү тармагындагы маалыматтарды жеткирүү үчүн бирден бир булак бул медиа аркылуу жийрүү болчу. Андыктан биз биринчиден вебинарлар түрмөгүн баштаганбыз. Анда Zoom аркылуу аймактагы алыскы региондогу тургундар биздин вебинарларга катышып, санариптик көндүмдөр тууралуу маалыматтарын алып жүрүшкөн. Анан айрым аймактарда Zoom аркылуу кирүүгө же болбосо компьютер ачып кирүүгө мүмкүнчүлүгү болбой калган учурда алар радио уккан жагдайлар көп болду. Анан ушундай ойлонуп отуруп, радио аркылуу балким ушул санариптик көндүмдөрдү атайын портреттер менен, ар кандай үлгүлүү ролдор менен ачып беребиз деген максатта подкаст жаралган. Анан эсимде ошол алгачкы подкасттын кеминдеги ишкер Азиз менен болгон. Абдан кызыктуу болгон. Азиз ошол өзүнүн ишкердиги жөнүндө баштаган жана дагы мындай күндөлүк турмушта кездешкен санариптик көндүмдөр жөнүндө абдан кызыктуу эфир куруп берген. Андан кийин Динара Русланды чакырганмын конокко. Ал болсо ошол маалыматтык технологияда ийгилик жараткан кыздардын бирөөсү, программист. Ал дагы ушул бүгүнкү күндө санариптешүү доорунда кыздардын, өзгөчө кыз-келиндердин санариптик көндүмдөрдү билүүсү канчалык актуалдуу экенин айтып берген абдан кызыктуу эфирлер болгон. Ошентип биздин 20 түрмөктөн турган подкасттарыбыз ийгиликтүү ишке аша баштаган. Анан ошол учурда жетекчилерибиз дагы абдан барып бизди колдоп, анан жамааттык медиа, биринчи радио дагы маалыматтык жактан колдоо кылып, биздин подкасттарды жазууга, эфирлер аркылуу чагылдырууга мүмкүндүк берген. Ошентип биз азыркы учурда потенциалдуу 500 миңдей кыргызстандык жарандарга үнүбүз жетип, аларга маалыматтык технология тармагында, санариптешүү тармагындагы көптөгөн маалыматтарды жеткирүүгө мүмкүндүк жаралды. Сонун мен подкасттарга үчүнчү түрмөктөн баштап кошулдум. Ошол түрмөккө сиз чакырганыңызга дагы чоң ыраазычылык билдирем. Анткени мен үчүн өзүмдүн кыялымда бар болчу ушундай подкасттарды иштеп чыгаруу, ушул подкасттар менен элдерибизге, жарандарыбызга ушундай кызыктуу инсандарды, адамдарды, мекендештерибизди жөнүндө айтып берип, алар жөнүндө алардын баягы иш тажрыйбасы менен бөлүшкөн подкаст чыгаруу, мындай келечек мисалдарында бар болчу да. Үчүнчү чыгарылышка кошулдум. Ошол эле учурда сиз айттыңыз, жакшы бир санарип мугалимди билсең чакыр деп. Менин сиз айткандан кийин биринчи оюм ошол Кубаныч Нарынбеков агайга туш болду. Кыргыз тили боюнча мугалим. Биз агай менен атайын ошол 22 жылы атайын санарип билим берүү багытталган чоң конференцияда таанышканбыз. Агай эфирден көп нерселерди айтып берди. Эң мага мындай эсте калаардык нерсеси бул социалдык тармактар аркылуу билим берүүнү колдоп жатканы. Өзү билем, өзү ошол TikTok аккаунтунан
кыргыз тилин үйрөнөбүз жана ОРТга даярдык боюнча сабактарды иштеп чыгарып жатат. Абдан жакканбы ошол эфир? Чын эле TikTok'тон ОРТга даярдануу деген биздин учурда жок болчу. Анан азыркы жаштардын массалык бөлүмү ошол TikTok'то отурат да, ошол жактан деле ОРТга оюн аркылуу эле, мындай көңүл ачуу аркылуу эле үйрөнүп даярданып алат экен деген ой келген да. Биздин подкасттардын негизги максаты жана дагы принципи деп айтабызбы, бул кыргыз тилинде болуу. Анткени санариптик чөйрөдөгү, санариптик дүйнөдөгү сөздөрдү чын эле орус тилинде же англис тилинде издегенде көп маалыматтар чыгышы мүмкүн, бирок кыргыз тилинде маалыматтар абдан аз болгондуктан биз кыргызча өткөрөбүз дегенбиз. Экинчи биздин максатыбыз бул тең салмактуулукту сактоо. Мисалы үчүн аял эркек баарына бирдей жыныстык тең салмактуу конокторду чакыруу деп максат кылганбыз. Андыктан биздин кийинки коногубуз бул Кундуз Казыбек кызы болчу. Ал ошол YouTube аркылуу ийгиликке жеткен кыргыздын көрүнүктүү айымдарынын бирөөсү. Ал ушул кыргыз дүйнөсүндөгү ырчылар арасындагы шоу бизнестеги жаңылыктарды, абдан мындай актуалдуу болуп жаткан, популярдуу болуп жаткан ырларды YouTube'га бир аянтчага топтогон кыз. Кундуз өзү абдан мындай шыгы менен, энергиясы менен таң калтырган. Анткени декретте отуруп эле 3 баласы менен YouTube'ду баштап миллиондогон көрүүчүлөрдү өзүнө тарткан санарип кыз десек болот. Анан эң маанилүү нерсеси бул ошол өзүнүн билими менен бөлүшүп жаткандагы айым деп айтсак болот. Мен баягы көп айымдар менен баарлашып турам да, анан айтайм да, дайым айтам. Силер үйдө жазып аткан эле тамагыңарды, ошол кечки тамак жасайбыз го, мисалы айымдар, кожойкелер, ошону эле колуңуздагы бар телефон менен эле, сөзсүз түрдө эле iPhone 14 же iPhone 13 алыш керек эмес. Колуңузда кандай телефон болсо, ошону менен эле тартып, ошол тамагыңызды эле киргизип, ал жерде сиздин кебетеңиз деле көрүнбөйт, үнүңүз деле жок. Болгону сиз бир 2-3 тилде жазып коюңуз. Мисалы, билбейм, жумуртка болсо англисчесин, орусчасын, кыргызчасын жазып туруп эле, кайсы баягы ингредиенттер керек болсо ошону эле жазып коюңуз, музыканы коштоп туруп эле монтаждап туруп салып коюңуз. Өзү ошондой 2 миллион катталуучу топтоп атайын YouTube'дан жана баскычтарды алып, анан мен ошол нерсени дагы башка айымдарга үйрөтүп, эфирден дагы мисалдарды айтып кетти эле. Ошол айтылган сөздөрү, кылган иштери мен ойлойм абдан чоң бир мааниге ээ деп. Кийинки эфирлерибиз электрондук коммерция боюнча болду. Биз ошол 2 эфирди ошол темага арнадык. Биринчиси бул Айбек Аксанов Фермер KG платформасынын, электрондук платформасынын негиздөөчүсү жана директору болду. Фермер KG бул мен ойлойм Кыргызстан үчүн абдан бир уникалдуу платформа деп. Биздин угармандарыбызга да абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Ооба, тоонун башынан отуруп мал сатса болот деп айткан, Сөзсүз. Андан кийинки пландары боюнча айтып кеткенде да маанилүү нерсени баса белгилеп кетти. Биз ошол фермерлерди мурдайкыдай кылып бириктиребиз. Биз бул тиркемени түзүү менен дагы биз онлайн кооператив жасайбыз да. Фермерлерди бириктирүү менен. Онлайн кооператив болот, алардын продукциялары да бардыгы бияка киргенде бир определенный бир статистика чыгат. Электрондук коммерция боюнча айым Фариза Чынбергенова айтып берди. Негизи Фариза Кыргызстан боюнча абдан бир көрүнүктүү, тажрыйбалуу эксперт жана тренер деп айтсак болот. Эфирде биз башында негизи электрондук коммерция эмне? Электрондук коммерция дейбизби, онлайн соода сатык дейбизби, онлайн сатып алуу дейбизби, ушунун баарын чечимдеп берди. Бул кандай бөлүнөт жана Кыргызстанга 2020 жылдан баштап трендтер кандай келип жатат, анан кандай өнүгүп жатат деген тема. Ушунун арасында сөз болду да. Биздин кийинки коногубуз санарип студент Халил Ибрахим болчу. Ал биздин ошол подкасттардын бирден бир угармандары, бул студенттер болгондуктан аны дагы эфирге тартканбыз. Ибрахимдин жаш эле туруп жараткан ийгиликтери дайыма бизди суктандырат жана шыктандырат. Ал кибер коопсуздук боюнча мыкты адис жана дагы бир эмес бир нече тилде эркин сүйлөгөн суусамырда отуруп эле ошол санарип дүйнөсүнө аралашып калган, анан ары университетке келип иштеп дагы окуп дагы жетишкен тагдыры жөнүндө абдан кызыктуу маек куруп берген да. Аны дагы биздин YouTube'дан Санарип инсан подкаст аркылуу угуп көрүп бир топ шыктанып алсаңыздар болот. Өзгөчө урматтуу биздин студенттер жана окуучуларга айтсак болот. Анткени ал кезде ошол өзү айтып аткан билем, мен интернеттен эле эмелерди, тилди үйрөнгөм, платформаларды үйрөнгөн деп.
Андан кийинки конокторубуз дагы бир студент болду деп айтсак болот. Омар Даиров, ошол Кыргызстан студенттери жашыл экономика үчүн деген коомдук бирикменин негиздөөчүнүн бири жана жетекчиси. Умар дагы абдан бир Кыргызстандын так бир жашыл экономикага салым кошуп, ошол нерсени Кыргызстан үчүн баягы чагылдырып келаткан жаш студенттердин бири деп айтсак болот. Эфирде биз буунун жашыл экономика жана климаттык өзгөрүү боюнча конференциясы жөнүндө талкууладык. Ал жака биздин студенттерибиз өзүнүн баягы докладын кетиргени жөнүндө сөз кылдык. Анан эң башкысы мага эсте калаарлыгы ошол мисалдар менен айтып берди да. Мисалы да. Көлдө болгонбуз. Бир чоң жигит мынакей мал алам, азыр малдын баарын жайлоого жаям, азыр көп акча табам деген ою болгон. Идеясы. Биз айттык, азыр малды сатып аласың. Канча бир 100 кой аласыңбы, 200 кой аласыңбы, мейли өзүңүн шартыңа караша. Бирок 2 жылдын ичинде ошо жайлоолор чөп өспөй калат. Чөп маселеси азыр болуп атат. Ошону кандай чечесиң? Суроо берип калды. Кандай чечиш керек? Билбейм деп калды. Негизи малды өзүнүн сарайында чөптү даярдап келип, анан атайын баягы жерди бир эле мал менен эмес, ал иштетилип өсүп турушу керек. Ооба. Бир нече берип турушу керек. Ооба, бирок аны дагы да өнүктүрсө силос, синаш дегендер ар кандай технологиялар бар да, ошо малды сапатын көбөйтүү, санын азайтуу деген ой максат менен ошо айтып бергенбиз. Анан өзү отуруп, баарын санап, ошондой экен, ошондой жол бар экен, өнүккөнгө жол бар экен деп өзү азыр долбоорду даярдап атат. Ошол эле учурда финансылык сабаттуулук боюнча да бир эфирибиз болду. Улуттук банктын атайын Финсабат KG долбоорунун өкүлү Кубаныч Мусалиев айтып берди. Финанс сабаттуулук боюнча изилдөөлөр ошол Кыргызстанда изилдөөлөр бир нече болуптур жана ал изилдөөлөр жакшы көрсөткүч көрсөтүп жаткандыгы. 2017 жылы алгачкы биздин эл аралык стандарттарга ылайык изилдөө жүргүзүлүп, баягы финансылык Кыргызстандын калкынын финанс сабаттуулук деңгээли аныкталган. То есть аякта мындай стандарт бар, 0-дон 21ге чейин балл эметилет да, көрсөтүлөт. Ошондо биринчи жолу ошол 11,1 деп 21 максималдуу балл болсо, Кыргызстандын 11,1 деген баллы аныкталган. Буну ошол ОСР деген уюм бизге мындай жардам берип изилдөө жүргүзгөн. Анан биз ал жерде эме ошо аныкталган, айрыкча ошо региондордо айыл жергесиндеги жашоочулардын мындай финанс сабаттуулугу төмөнүрөөк экен жана финансылык мындай продукттарды колдонуу азыраак кездешет жана башка маалымат жакшы жетпейт деген мындай рекомендациялар берген да, ошол жака көбүрөөк көңүл буруу керектигин. Подкасттын алкагында биз абдан кызыктуу каармандарды, кызыктуу айымдарды, мырзаларды издедик чын эле, анткени биздин угармандарга алар абдан стимул болуп бермек. Андыктан бул аянтчаны пайдаланып биз Космоско умтулган кыздар деген өзгөчө берүү кылганбыз, подкаст кылганбыз. Ал биздин YouTube каналыбызда эң көп көрүлгөн жана дагы мындай абдан көп жактырууларды алган биздин берүү болуп калды. Анда Алтын ай аттуу жапжаш кыз космоско кантип умтулуп жаткандары, алардын командасындагы 5 кыз, 6 кыз ошол башка кыздарды кантип маалыматтык технология тармагына келүүгө шыктандырып жатканы дагы абдан кызыктуу кылып айтып берген. Аны да биздин YouTube каналдан таап көрсөңүздөр болот. Ал эми социалдык медианын замандап кесиптери боюнча Зина Кабылбек бизге ошол эле теманы улай кызыктуу маек курган. Зинанын берүүсүндө мен абдан таң калганым бул бизге келе жаткан буга чейин өмүр көрбөгөн кесиптердин көптүрдүүлүгү жөнүндөгү маалыматтары болгон. Анда Зина жакынкы аралыкта, жакынкы 10 жыл ичинде абдан престиждүү жана дагы дүйнө жүзү боюнча талап кылынган кесиптер тууралуу айткан жана алардын айлык акысына чейин бөлүшкөн кызыктуу эфир болгон. Маркетингде дагы көптөгөн мындай бөлүмдөр болуп кетет да, мисалы аналитик, креатор, арт директор, дагы башка көптөгөн
бөлүмдөр бар. SMM'де дагы азыр ошондой бөлүмдөр бар да. Мисалы SMM'де азыр мобилограф, визуализатор, таргетолог, директолог дагы көптөгөн багыттар болуп кеткен да. Ошону эле улай дагы бир эрктүү дейбизби, өзгөчө креативдүү ой жүгүрткөн кыз дейбизби, Роза Рысбек кызы бизге конокко келген. Ал ошол кыргыз адаби чөйрөсүн санариптештирген мыкты өзгөчө үнү бар, оригиналдуу үнү бар кыз. Ал буга чейин окуган, билген, учкул сөздөрүн, таасирдүү сөздөрүн белгилүү кишилердин аларды санариптештирип кыскача кылып эле 1 мүнөт 2 мүнөт кылып эле окуп коет. Тийбегиле. Сүйүүгө тийбегиле. Колуңардан келбейби? Сүйбөгүлө. Кийинки коногубуз Назира Миникеева болду. Назира Миникеева өзү абдан энергиясы күчтүү, бир кичинекей эле окуяны абдан бир мындай кызыктуу кылып айтып берген айым деп айтсак болот. Өзү ошол туризм тармагына кантип жөнөкөй эле өзү бухгалтер кесибинен туризм тармагына келип, ал эми азыркы учурда ошол чоң долбоорлорду ишке ашырып, ал эми эфирден болсо бизге ошол 2012 жылы, 10 жыл болот экен, Booking.com туристик электрондук платформасын кантип Кыргызстанга алып келгендиги мен ойлойм биздин угуучуларыбызга абдан кызыктуу болду. Кийинки коногубуз Мурат Жумашев болду, айылдык программист. Өзү кантип мугалим кесибинен өзү ошол программист кесибине келгендиги тууралуу айтып берди. Google'дан кыргыз тилин кошуу, котормого кыргыз тилин кошуу боюнча абдан кызыктуу болду жана азыркы учурда абдан популярдуу болуп жаткан Коджас платформасы жөнүндө. Коджас платформасы ал программа телефонуңуздан эле программалоону үйрөнүүчү платформа деп айтсак болот. Биздин санариптешүү тармагында абдан кулачын жайып келе жаткан кесиптердин бирөөсү бул психология тармагы. Мында жалпы эле ушул бардык кесиптер санариптешкенге байланыштуу психологиядагы санариптешип учурда Кыргызстанда эң актуалдуу жана дагы талап кылынган кесиптердин бирөөсү болуп жатат. Анда Нурзада Нурбаева деген психолог бизге ошол санариптешүүнүн натыйжасы менен адамдар менен же болбосо жөнөкөй жарандар менен психологдордун ортосу канчалык жакындашканы жөнүндө кызыктуу айтып берген. Анткени буга чейин уялып, тартынып, психологко баруу бул уят, психологко баруу бул чоң маселе, же болбосо жолдошум эмне дейт, атам эмне дейт деген сөздөрдөн коркуп жүргөн болсо, эми жарандар психологдорго онлайн аркылуу кайрылып эле телефон аркылуу ар кандай кеңештерин алса болот деген чоң маалыматты ортого салган. Мисалы айыл жергесинен деле мисалы кайрылышат да, баягы онлайн болгондон ошонусу жакшы. Уже мага айыл жергесинен деле кайрылып башташты да. Бул аябай эле кубандырган нерсе да. Башында мен иштеп баштаганда шаар борбордон баягы кайрылгандан тартынып атса, азыр уже айыл жергесинен кайрылып атканы бул санариптештик дегендиктен, же болбосо бул психологиянын жакшы орношкондон, элдер ошол стереотиптен психологко барганда уят же коркунучтуу нерсе дегенден уже арылгандыгынын чоң эле бир деңгээлин көрсөтөт да. Санариптисан долбоорунун негизги максаттары бул ошол жарандарыбызга санариптик сабаттуулук үйрөтүү, эл аралык дүйнөлүк жана Кыргызстандагы онлайн платформаларды колдонуу болуп саналат. Анан Кыргызстанда эң бир популярдуу платформа бул электрондук капчык, Билайн Кыргызстан компаниясынын баланскыгы, Smart Kassa деген платформалар бар. Биз ошол жаратуучуларын сөзгө тарттык. Фархат Ибраев ушу баланскыгы эл капчыгы жөнүндө, алар мүмкүнчүлүктөрү, кийинки койгон пландары жөнүндө айтып берди. Эң башкысы, ал эң жакшы бир айткан жери ошол мигранттардын акча которуусун баланскыгы аркылуу жеңилдетүүнүн үстүндө иштеп жатабыз деген. Биринчи багытта бул бияка кабыл алуу чет мамлекеттен, экинчи багытта болсо эми мүмкүн бул тараптан чет мамлекетке өткөрүү. Мурдакы эфирде биз IT жөнүндө Мурат Жумашев менен айылдык программист менен сүйлөшсөк, кийинки учурда ошол
программисттердин, программа иштеп чыгуучу компаниялардын башын бириктирген атайын компания жөнүндө сөз болду. Бул жогорку технологиялар паркы Чубак Темиров. Ошол парктын миссиясы жөнүндө, алардын экономикалык кандайдыр бир Кыргызстан экономикасына салым кошуп жаткан жөнүндө айтып берип, жана баса белгилеп кетти. Биздин жарандарыбызга өлкөбүздүн бардык жерине отуруп алып эле өзүңүздөрдүн көндүмдөрүңүздөрдү интернет аркылуу сатсаңыздар болот деген сөз. Любой жөндөн сатса болот да. Мисалы, копирайтинг жакшы жазганды билсең, ошондо эле сатса болот. Англис тилин билбей, мисалы орус тилин билем деп кээ бирөө бар да, жакшы жазам, орус тилинде эле депчи. Көптөгөн жанагындай атайын платформалар бар, биржалар бар. Жана биржа турда дегенде эле сыяктуу, бирок онлайн да. Мисалы, ошол мисал катары келтирип атпаймынбы, орусча билген, анан жакшы жазган адам болсо, ал жана орус тилиндеги атайын российский биржа турда бар да. Ошого кирип, өзүнө профиль ачып, анан өзүнүн жөндөмдөрүн сатса болот. Андан кийинки подкастты биз бир адамга бир кесип аздык кылат деп атаганбыз. Бул сөздү бизге программист, Тазарап тиркемесинин ойлоп табуучусу жана дагы BBC-нин 100 айым тизмегине кирген Айнура Сагын айтып берген. Ал биздин эфир учурунда, азыркы учурда чын эле бир эле айтишник болгонго же болбосо программист же жөн эле журналист болгонго караганда бир адамдын 4-5 кесипке ээ болуусу заман талабына ылайык жана дагы буга сөзсүз адамдар келиши керек деп айткан. Ошондой эле ал биздин жаш кыз келиндерге, мектепте окуган селкинчектерге санариптешүү дүйнөсүнө кирүүдө кайсы элементардык жана дагы базалык билимдерге ээ болуу керектиги жөнүндө кызыктуу маалыматтарды бөлүшкөн. Жаңы мезгилби, жаңы учур болуп атат да, бул мурдагыдай жана бир кесипти тандап ошо бир кесип менен иштеш деген мындай кыйыныраак болуп атат да. Ошон үчүн кеңешим бул жөн эле биринчиден навыкты эле үйрөнгөнгөчү, ошону мисалы программирование болобу, же математика болобу, же бухгалтерия болобу, же дизайн болобу, кандай нерсени улам үйрөнүп көрүп ошо навыктарды үйрөнгөнгө ошо learning skill деп коет да. Бул үйрөнүүчү навык деп коет да. Ошолорду көндөмдөрдү ошону мындай көбүрөөк ошону машыгып туруш керек да. Анткени бир кесип алып мурдагыдай эме заман эмес да. Бир кесип алып ошону менен 20 жыл 30 жыл иштей албайсың да. Анткени азыр технологиялар ушундай IT тармак абдан өнүгүп атат. Кийинки темабызды туризм тармагына багыттадык. Туризм жана жаштар саясаты боюнча эксперт, экс-министр Азамат Капар уулу келип маек берип кеткен. Негизи эле туризм тармагы Кыргызстанда кандай өнүгүп барып жатат жана мунун өнүгүшүнө кандай баягы нерселерди аткарышыбыз керек. Ошол эле баягы Кыргызстанды баса белгилеп кетти. Орто Азия боюнча абдан жакшы жерде жайгашкан, туризмге абдан актуалдуу деп жана ошол туризмдеги трендтерди айтып берди. Санарип инсан долбоору подкасттар, вебинарлар менен чектелген жок. Ал Кыргызстандагы бардык аймактарды кыдырып, адамдарды санариптик көндүмдөргө үйрөтүп, 2 күндүк тренингтерди өткөрдү. Ошондой жалпысынан өлкө боюнча 10 аймакта биздин тренингтер өттү. Аны ишке ашырган айым баштайт, башкача айтканда She Starts долбоорунун алкагында Махабат Жекеева жардам берген. Ал ошол аймактарда тренингтерге катышкан жаштар менен баарлашып, келиндер менен баарлашып, санариптешүү канчалык деңгээлде ишке ашып жатканын жана адамдардын канчалык бул кесипке ынтызар болуп жатканы жөнүндө биздин эфирге келип абдан кызыктуу маек көрүп берген. Ошол менен биздин 20 коногубуз деп айтсак болот, бизге маек куруп берди, абдан маанилүү нерселерди айтып берди деп айтсак болот. Биринчи учурдан пайдаланып, биздин маек куруп берген конокторубузга ыраазычылык билдиребиз. Биздин техникалык жана маалыматтык жактан жардам берген жамааттык медиага дагы, биздин угууларыбыз радиолорго чыгып жатат, бардык радиолорго дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан урматтуу угармандар, эгер биздин подкастыбызды видео версиясын же болбосо аудио версиясын кайра окуңуздар келсе, булар сөзсүз түрдө сакталып калат. Биздин бардык подкаст платформаларыбызда бар. Жана видео версиясы YouTube каналыбызда бар. Бир гана сиздер Санарип инсан подкасты деп жазсаңыздар, сиздерге чыгат. Сөзсүз түрдө подкасттарыбызды угуп көрүп, бизге комментарий жазыңыздар жана бөлүшүп коюңуздар.
Рахмат кесиптеш, мен чын эле жамааттык медианын жалпы жамаатына жана дагы биз менен кызматташкан биринчи радиого, Ош Бирим радиосуна ыраазычылык билдиргим келет. Коомубуздун агарышына, коомубуздун санариптешүүсүнө жардам берип жаткандары үчүн, бизди колдогондору үчүн чоң рахмат. Биз ушуну менен подкасттар түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Санарип инсан долбоорунун бардык маалыматтарын кесиптешим айткандай биздин сайтыбыздан жана дагы YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Менимче биз өткөргөн бардык эфирлер сиздерге да абдан кызык болду деп ойлоймун. Анда аман туруңуздар. Кийинки сезондордо жолугушканча сак саламатта болуңуздар.